Гүлжигит Алукулов Россиянын жогорку дивизионуна өттү. Кыргыз-Кытай чегарасындагы өткөрүү пункттары бир күнгө жабылат. Жашоо сабагы эми башталат. 80 миң бүтүрүүчү жолго чыкты. Бүгүн өлкө мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты өткөрүлүүдө. Бул күн ар бир бүтүрүүчү үчүн балалык менен коштошуп, чоң жашоого кадам таштоонун символу катары маанилүү. 2024-2025 окуу жылында республика боюнча 11-класста 80.348 бүтүрүүчү аяктады. Агартуу министрлиги билдиргендей, акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүүдө коопсуздук чараларын камсыз кылуу жеке жоопкерчилиги билим берүү уюмдарынын жетекчилерине жүктөлгөн. Билим берүү уюмдарынын жетекчилерине салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүгө ар кандай каражаттарды чогултууга, ошондой эле бүтүрүүчүлөргө жана алардын ата-энелерине башка иш-чараларды уюштурууга тыюу салынган. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаменти, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жана райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан күнү-түнүт нөөмөт уюштурулат. Тез күйүүчү, травматикалык фейерверктер, адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келтирген техникалык жабдуулар жана башка каражаттарды, ошондой эле экологияга зыяндуу гелий шарларын учурууга болбойт. Мындан тышкары Ички иштер министрлигинин милиция кызматкерлери республиканын бардык аймагында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Коомдук коопсуздукка жана жол кыймылынын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Кыргыз-Кытай чегарасындагы өткөрүү пункттары бир күнгө жабылат. Чегара кызматынын маалымат жана байланыш башкармалыгы билдиргендей, Кытайда Ажы-Дар кайык фестивали белгиленгендигине байланыштуу Кытай тараптын демилгеси менен Кыргыз-Кытай мамлекеттик чегара тилкесинде жайгашкан Тору-Гар автожол жана Эркештам автожол унаа өткөрүү пункттары 31 майда убактылуу жабылат. Бул өткөрүү пункттары аркылуу адамдарды, транспорт каражаттарын жана жүктөрдү штаттык режимде өткөрүү 2025 жылдын 1-июнунда жанданат. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлайт. Маалыматка ылайык, алар маркум Камчы Гүлбаев башында турган топтун курамында болгон. Мурда Ысык Көл облусунун кылмыш дүйнөсүндө таасирлүү болгон Жеша Каймана аттуу ТЖЖ жана маркум Камчы Асанбектин жан сакчысы болгон МНК кармалды деп айтылат маалыматта. Тергөөнүн жыйынтыгы менен шектүүлөр камакка алынганы кошумчаланды. Франциянын түштүк-чыгышында ишемби күнү электр тогу үзгүлтүккө учурап, дээрлик 20 миң үй жараксыз калганын Sky News жазат. Көчөлөрдө светофор өчүп, Канн кинофестивалындагы көрсөтүүлөр да 1 саамга токтотулган. Канндын айрым бөлүктөрүндө жана анын айланасындагы Антип шаарында светофорлор эртең мененки саат 10дон кийин иштебей калып, шаардын борборлорунда тыгын жана башаламандык алып келди. Круазеттин боюндагы дүкөндөрдүн көбү жабык бойдон калып, жергиликтүү тамак аш күркөлөрү накталай акчаны гана кабыл алган. Канндагы поезд каттамы да үзгүлтүккө учураганын чет элдик басылмалар жазды. Кыргызстандын курама командасынын футболчусу Гүлжигит Алукулов кийинки сезондо Россиянын премьер-лигасында ойнойт. Ал келишим түзгөн Москванын Торпедо клубу 1-лигада 2-орунду ээлеп, түз эле Россия футболунун жогорку дивизионуна өткөн. Команда акыркы жолу Россиянын премьер-лигасында 2022-2023 жылдардагы сезонунда ойногон. Алукулов Торпедога быйыл январда кошулган. Москвалык клуб менен келишим 2027 жылга чейин түзүлгөн.